Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Малумаров. Урматтуу кесиптештер, азыр биздин кесиптешибиз Тазабек Икрамов көтөргөн маселе бул жөнөкөй маселе эмес. Бул конституциялык маселе. Бул жогорку кеңеш менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маселе. Бул жогорку кеңештин мамлекеттик башкаруудагы орду жөнүндөгү маселе. Депутат Бакиров жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Депутат Бакиров элдин добушу менен келген эл өкүлү. Анын макамы бар. Анын макамына ылайык бул кесиптешибиздин кабинетине кирип тинтүү эмес, кабинетин ачууга эч кимдин укугу жок. Мен жетекчиликтен сурайм да, бул жогорку кеңеш кимдин балансында? Кимдин менчиги өзү? Биз карашыбыз керек. Исанбаевич, жогорку кеңеш госимуществонун балансында, биздин балансыбызда жок бул. Ал мамлекеттик мүлктүн, ал управ дела менен кызматында эмес. Жок, анын балансында эмес. Баракелде. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мага тийбесе эле болду, калган эмне болсун дегенибиздин жыйынтыгы ушуга келди. Мен биринчи күндөн баштап айтып келатам. Биз жогорку кеңеш өзүбүздүн ордубузду өзүбүз ордуна коймоюнча биз менен эч ким эсептешпейт. Конституция тебеленип атат. Мыйзамдар тебеленип атат. Мен өткөндө айттым го, конституцияны, мыйзамдарды бузуш боюнча рекордсмен бул жогорку кеңеш. Биз эгер кесиптешибиздин кадыр баркын, анын конституциялык макамын ушул жерден коргой албай турган болсок, шайлоочулардын макамын, алардын укугун кандай коргойбуз биз? Кайсы бир иш башкарманын орун басары келип, депутаттын жумуш бөлмөсүн бошотуп коюу деген, бул менимче башка мамлекетте уруксат эле шылдың болдук. Анан эгерде сен мага жаксаң, сен мени колдоп атсаң, бардык нерсеге уруксаттагы. Эгер сен мага каршы пикир айтып койсоң, мен сага көрсөтөм, кандай шайланып келгениңди билем, кандай шайланып келген бир жылдан бери эмне оозуңарга талкан салып алдыңар беле. Мына ушундай позицияны биз токтотушубуз керек. Мага жакса башкача мамиле, жакпай калса башкача мамиле деген. Ушуну жогорку кеңештин жетекчилиги катарында сиздер кепилдик алгансыздар. Бул маселени жөн койбошубуз керек. Бир гана Икрамов айтып койду, анан ары карай кете беребиз деп эмес. Муну абдан кылдаттык менен изилдеш керек. Себеп бул жогорку кеңеш жөнүндө маселе болуп атат. Өздөрүнө тиешеси жок мекемени управ делами башкарат деген мындай болбойт иш кашпармалыгы. Ушуга менимче бүгүнкү жыйын бүткөнгө чейин эле урматтуу төрагалык кылуучу так жообун берип коюшуңуз керек. Тийиштүү инсан келип могу жерде ак же көк деп жообун бериш керек. Андай болбосо болбойт. Рахмат. Рахмат. Анда ошо управ деланын башчысын чакыралы бүгүн бияка келип бизге жооп берсин.